Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар, Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен карай турган тема Кудай бизге жаңы келишимдин кызматчылары болуу жөндөмдүүлүгүн берди деп аталат. Биз сиздер менен 2-Корунтуктар 3-бөлүмдү толугу менен карайбыз. Ошондуктан бул насаат сөз бир аз узагыраак болушу мүмкүн. Биз силер менен буга чейин 2-Корунтуктар 2-бөлүм 12-17 чейинки аяттардан Машаяктын жагымдуу жыты деген теманы караганбыз. Машаяктын биздин күнөөлөр үчүн өлүп кайра тирилгендиги жөнүндөгү жакшы кабар, өлүмгө бара жаткандар үчүн өлүм жыты, ал эми өмүргө ээ боло тургандар үчүн өмүр жыты экенин жана биз машаякчылар ошол жагымдуу жытты таратуучулар экенин караганбыз. Ал эми бүгүн биз силер менен 2-Корунтуктар 3-бөлүмдөн жаңы келишим менен байыркы келишимдин айырмачылыгы, жаңы келишимдин артыкчылыгы эмнеде экенин, же болбосо тагыраак айтканда, жаңы келишимдин кызматчылары менен байыркы келишимдин кызматчыларынын айырмачылыгын жана жаңы келишимдин кызматчыларынын артыкчылыгы эмнеде экендигин карайбыз. Демек, бүгүнкү тема Кудай бизге жаңы келишимдин кызматчылары болуу жөндөмдүүлүгүн берди. Жаңы келишимде жашап жаткан биз Кудай эгебизге жүзүбүздү бурганда, андан келген улуулук бизди кызмат кылууга жөндөмдүү кылып, бизге үмүт жана эркиндик берип, жана бизди уламдан улам ага окшош кылып өзгөртөт. Менин сыйынуум ушундай. О эгедерим, биз сизге жүзүбүздү бурганда, сизден келген улуулук бизди сизге кызмат кылууга жөндөмдүү кылып, бизге үмүт жана эркиндик берип, бизди уламдан улам сизге окшош кылып өзгөртсүн. Амин. Демек, бүгүнкү тема Кудай бизге жаңы келишимдин кызматчылары болууга жөндөм берди. Бүгүнкү тема 4 бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси, биз Машаяктын тирүү катыбыз. Экинчиси, биздин жөндөмдүүлүгүбүз Кудайдан. Үчүнчүсү, биз байыркы келишимдин эмес, жаңы келишимдин кызматчыларыбыз. Жана төртүнчүсү, биз жабуусуз жүзүбүз менен Теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. Биринчи тема, биз Машаяктын тирүү катыбыз. Биз карай турган текст 2-Корунтуктар 3-бөлүм 1-аяттан 3-аятка чейин. Мен силерге окуп берейин. Чыны менен эле биз өзүбүздү силерге кайрадан тааныштырышыбыз керекпи? Чыны менен эле биз кээ бирөөлөр сыяктуу силерге мактоо катын жазганга, же силерден ошондой кат алганга муктажбызбы? Ушул эле аятты Кызыл Инжилден же Lingua Service котормодон окуп берейин. Биз кайрадан эле өзүбүз мактап жатканда өңдөнүп турабызбы? Кээ бирөөлөргө окшоп, биз да силерге көрсөткүдөй же силерден алып башкаларга көрсөткүдөй ишеним катка муктаж белек? Кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн Павыл ушундай суроолорду берип жатат? Анткени алгачкы 2 бөлүмдөн, мурунку 2 бөлүмдөн көргөнүбүздөй, элчи Павыл менен корунтуктардын ортосунда кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болгон. Бул аятта кээ бирөөлөр сыяктуу деген сөз алардын арасына жалган окутуучулар, жалган элчилер кирип алып, элчи Павылды жөнү жок айыпташкан. Ошол эле учурда алар корунтуктар өздөрү дагы рухий жактан жетиле элек жаш балдардай болушкан. Мына ошол кээ бирөөлөр, башкача айтканда, жалган элчилер өздөрүн тааныштырууга муктаж болгон. Мына ошолор элчи Павылдын өзүнөн ишеним кат алганга муктаж эле. Алар Корунт жыйынына келишкенде корунттуктар аларга тескерисинче: "Силер элчи Павылды тааныйсыңарбы? Биз элчи Павылдан алгач сурайлы, ал силер тууралуу ишеним кат бизге жиберсе, анда биз силерди кабыл алабыз" деши керек эле. Бул риторикалык суроолор.
Кийинки аяттар бул суроолорго албетте жок деген жоопту берет. 2-3 аятта жүрөгүбүзгө жазылган баардык адамдар таанышып да, окуп да жаткан биздин катыбыз силерсиңер. Силер биздин кызматыбыз аркылуу сыя менен эмес, тирүү Кудайдын руху менен таш лоокторго эмес, жүрөктүн эт лоокторуна жазылган Машаяктын каты экениңерди өзүңөр эле көрсөтүп жатасыңар дейт. Силер кагаз бетин эмес, биздин жүрөгүбүзгө жазылган тирүү катсыңар. Силерди көргөн бардык адамдар силер биздин катыбыз экениңерди таанып билишет. Башкача айтканда, силер биздин шакирттерибиз экениңерди таанып билишет дейт. Силер алардын кызматы аркылуу эмес, биздин кызматыбыз аркылуу Кудайга ишенип калдыңар. Анткени эң биринчи алар эмес, биз силерге барып жакшы кабар таратканбыз дейт Паул. Силер биздин кызматыбыз аркылуу сыя менен эмес, тирүү Кудайдын руху менен таш лоокторго эмес, жүрөктүн эт лоокторуна жазылган Машаяктын тирүү каты экениңерди өзүңөр эле көрсөтүп жатасыңар дейт. Бул катты адам эмес, Кудайдын руху, ыйык рух жазган. Ыйык рух бул катты сыя менен эмес, жана таш лоокторго эмес, жүрөктүн эт лоокторуна жазган. Демек, бул аяттардан көргөнүбүздөй биз ишенгендер таш лоокторго эмес, жүрөктүн эт лоокторуна жазылган, ыйык рух жазган Машаяктын тирүү катыбыз. Башкалар бизди көргөндө, башка адамдар, ишенбеген адамдар бизди көргөндө, биздин жүрүм турумубузду, биздин жашообузду көргөндө, Машаяктын тирүү каты экенибизди окугандай болушу керек. Ар кимибиз өзүбүзгө суроо берели. Башкалар менин жашоомду көргөндө, алар менден эмнени окуй алышат? Машаяктын тирүү каты экенимди алар окуй алышабы? Мен Машаяктын тирүү каты экенимди башкалар окуй алгыдай жашап жатамбы? Демек, бул үзүндү биз Машаяктын тирүү катыбыз деп аталат. Андан ары, экинчи бөлүк. Биздин жөндөмдүүлүгүбүз Кудайдан. 3-чү бөлүм 4-чү аяттан 6-чы аятка чейин. Биз Кудайдын алдында Машаяк аркылуу ушундай ишенимге ээ болдук. Биз өзүбүз бир нерсе жөнүндө ойлонууга жөндөмдүү эмеспиз. Биздин жөндөмдүүлүгүбүз Кудайдан. Ал бизге жаңы келишимдин кызматчылары болууга жөндөмдүүлүк берди. Бул кызмат болсо, мыйзам тамгасына эмес, рухка негизделген кызмат. Анткени мыйзам тамгасы өлтүрөт, ал эми рух өмүр берет. Ушул эле үзүндүнү Lingua Service'тин котормосунан окуп берейин. Бардыгы дал ушундай экени биз үчүн калетсиз, шексиз башкача айтканда. Буга бизди Кудай алдында Машаяк ишендирди. Колубуздан бир нерсе келип, муну жетигин өзүбүз кылдык дегенде эч акыбыз жок. Себеби бизди ошого жөндөмдүү кылган Кудай. Ал бизге жаңы келишим кызматчылары болууга жөндөм берди. Жаңы келишим болсо кагаз бетине түшкөн мыйзам эмес, рух. Жазылган мыйзам өлүмгө алып келет, ал эми рух болсо өмүр берет. 4-чү аятта бир туугандар, Кудай алдында Машаяк аркылуу ушундай ишенимге ээ болдук дейт. Ушундай ишенимге ээ болгонубуз эч калетсиз, эч шексиз дейт. Анткени Машаяк бизди Кудай алдында ушуга ишендирди. Бул ишенимибиз Кудайдан деп жатат Паул. Ал кандай ишеним? Кандай ишенимге ээ болдук дейт. Буга чейинки жазылган аяттар, тактап айтканда, силер биздин кызматыбыз аркылуу сыя менен эмес, тирүү Кудайдын руху менен таш лоокторго эмес, жүрөктүн эт лоокторуна жазылган Машаяктын тирүү каты экениңерге биз бекем ишенебиз. Мындан эч шектенбейбиз дейт. 5-чи аятта. Биз өзүбүз бир нерсе жөнүндө ойлонууга жөндөмдүү эмеспиз. Биздин жөндөмдүүлүгүбүз Кудайдан. Кызыл Инжилде колубуздан бир нерсе келип, муну жетигин өзүбүз кылдык дегенде эч акыбыз жок. Себеби бизди ошого жөндөмдүү кылган Кудай. Ал бизге жаңы келишим кызматчылары болууга жөндөм берди.
жаңы келишим болсо кагаз бетине түшкөн мыйзам эмес, рух. Ташлуу окторго жана кагаз бетине жазылган мыйзам өлүмгө алып келет, ал эми рух болсо өмүр берет. Демек, Кудай өзү бизге жаңы келишимдин кызматчылары болууга жөндөмдүүлүк берди. Бул жөндөмдүүлүгүбүз өзүбүздүн денелик жөндөмдүүлүгүбүз, адамдык акылмандыгыбыз же күчүбүздөн эмес. Бул жөндөм Кудайдан. Бул жөндөм ыйык рухтан келет. Ошондуктан колубуздан бир нерсе келип, муну же тигини өзүбүз кылдык дегенде эч кандай акыбыз жок. Керек болсо биз өзүбүз бир нерсе жөнүндө ойлонууга жөндөмдүү эмеспиз. Биздин ойлонууга жана кызмат кылууга жөндөмдүүлүгүбүз Кудайдан. Бизди ошого жөндөмдүү кылган Кудай өзү. Ошондуктан эч кимибиз мен кылдым деп өзүбүздүн кылган иштерибиз же кызматтарыбыз менен мактана албайбыз. Ар кимибиз өзүбүзгө суроо берип көрөлү. Менде кандайдыр бир жашыруун мактаныш жокпу? Менде кандайдыр бир жашыруун, мактанган жашыруун нерселер жокпу? Мен муну башкаларга караганда жакшыраак кылам. Менин бул жөндөмүм, бул талантым башкалардыкынан жакшыраак, башкалардыкына караганда жакшыраак, же болбосо менин бул кылган иштерим башкалардыкынан жакшыраак деген жашыруун мактаныш менде жокпу? Колумдан бир нерсе келип, муну же тигини өзүм кылдым деп жаткан жокмунбу? 2 Коринтуктар 3-бөлүм 5-аяттан көргөнүбүздөй, колубуздан бир нерсе келип, муну же тигини өзүбүз кылдык дегенде эч кандай акыбыз жок. Анткени бизди ошого жөндөмдүү кылган Кудай өзү. Кийинки бөлүк, 3-бөлүк, биз байыркы келишимдин эмес, жаңы келишимдин кызматчыларыбыз. Байыркы келишим кызматы менен жаңы келишим кызматын салыштырып жатат. Бул 7-аяттан 11-аятка чейин. Мен силерге Кызыл Инжилден окуп берейин. Тоорат мыйзамынын ар бир тамгасы таш лоокторго чегилип, ал аркылуу Кудайдын улуулугу көрүндү. Бул көрүнүш убактылуу гана болсо да, ал Мусанын жүзүнөн ушунчалык жаркырап турганынан Исраил эли анын бетин карай албады. Эгерде өлүм алып келчү Тоорат мыйзамы берилгенде Кудайдын ал аркылуу көрүнгөн улуулугу ушунчалык жаркыраса, анын рухтун кылган кызматы аркылуу жаркыраганы канчалык зор болушу керек? Айыпталуу алып келчү кызмат ушунчалык улуу болсо, акталуу алып келчү кызмат андан канчалык улуу болууга тийиш? Бир кезде ушунчалык жаркырап турган мыйзам улуулугу эми жаңы келишимдин андан да зор улуулугу жаркырап келгенде өчкөнсүп калды. Өтүп кетчү нерсенин улуулугу мынчалык жаркыраса, түбөлүк боло турган нерсе канчалык жаркырайт дейт. Таш лоокторго чегилип жазылган Тоорат мыйзам аркылуу Кудайдын улуулугу көрүлгөн. Бирок бул убактылуу гана болгон. Ошондой болсо да, Тоорат мыйзамы убактылуу болсо да, Кудайдын улуулугу Мусанын жүзүнөн ушунчалык жаркырап турган экен. Мусанын жүзүнөн Кудайдын улуулугу ушунчалык жаркырап тургандыктан Исраил эли анын жүзүн карай алышкан эмес. Тоорат мыйзамы өлүм алып келчү мыйзам болгон. Анткени Тоорат мыйзамы күнөөнүн күнөө экенин көрсөткөн. Бирок өлүм алып келчү Тоорат мыйзамы аркылуу Кудайдын улуулугу ушунчалык жаркыраса, өмүр алып келчү рухтун кызматы анын улуулугун андан бетер жаркыратат. Тоорат мыйзамы айыптайт, күнөөнүн күнөө экенин көрсөтүп, адамды өлүмгө дуушар кылат. Ал эми рухтун кызматы, башкача айтканда, жаңы келишим кызматы актайт. Өлүмгө дуушар болгон күнөөкөр адамды акталууга алып келет. Айыпталуу алып келчү кызмат ушунчалык улуу болсо, акталуу алып келчү кызмат андан да улуу. 10-11 аяттарда убактылуу, өтүп кетчү байыркы келишим кызматы ушунчалык даңктуу улуу болсо, түбөлүктүү жаңы келишим кызматы андан бетер даңктуу жана улуу экени айтылат. Тоорат мыйзамынын максаты, ал эмне үчүн берилгендиги римдиктерге жана галаттыктарга жазылган каттардан көбүрөөк биле алабыз. Римдиктер 3-бөлүм 20 аятта:
Анткени мыйзамды аткаруу менен анын алдында бир да адам акталбайт. Себеби күнөөнүн күнөө экенин мыйзам аркылуу билинет дейт. Демек Кудайдын алдында мыйзамды аткаруу аркылуу бир дагы адам акталбайт дейт. Анткени мыйзамдын максаты күнөөнүн күнөө экенин көрсөтөт. Галаттыктар 3 бөлүм 10-11 аяттарда ал эми мыйзамга таянгандардын бардыгы каргыш астында, анткени ыйык жазууда Тооратта жазылган мыйзамдын бардыгын дайыма аткарбаган адамга каргыш деп жазылган. Мыйзам аркылуу Кудай алдында эч кимдин акталбастыгы белгилүү, анткени адил адам ишеними аркылуу тирүү болот дейт. Демек, мыйзамга таянгандардын бардыгы, же болбосо мыйзам аркылуу акталгысы келгендердин бардыгы каргыш астында. Анткени Тооратта жазылган мыйзамдардын бардыгын дайыма аткарбаган адамга каргыш дейт. Ал эми ыйык китеп, өзгөчө римдиктерге жазылган катта бир дагы адил адам жок, күнөөсү жок, бир дагы адам жок экендиги айтылат. Демек, адам эгерде мыйзамдын бардыгын аткарып жүрүп, бир эле мыйзамды бузса, анда бардык мыйзамды бузган болот. Ал эми адам мыйзамды, күнөөкөр табияты менен мыйзамды аткара албастыгы ыйык жазуу далилдейт. Ошондой эле байыркы келишим өзү дагы жаңы келишимди убада кылат. Жеремия пайгамбардын китеби 31 бөлүм 31 аяттан 34 аятка чейин мындай деп жазылган. Мына күндөр келе жатат, дейт Теңир. Ошол күндөр мен Исраил жана Жүйүт менен жаңы келишим түзөм. Бирок бул келишим алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимдей эмес. Алардын ата-бабалары менен түзгөн байыркы келишимдей эмес. Мен ал келишимди, башкача айтканда байыркы келишимди, алардын ата-бабаларын Мисир жеринен алып чыгыш үчүн алардын колдорунан алган күнү түзгөм. Мен алар менен түзгөн байыркы келишимди бузбасам да, алар менин ошол байыркы келишимимди бузушту, дейт Теңир. Бирок ошол күндөрдөн кийин мен Исраил менен мындай келишим түзөм, башкача айтканда жаңы келишим түзөм, дейт Теңир. Мен өзүмдүн мыйзамымды алардын ичине салам, аны алардын жүрөктөрүнө жазам, алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болот. Ошондон кийин алар бири-бирин, бир тууганын Теңирди таанып билгиле деп үйрөтпөй калышат, анткени бардыгы кичинесинен чоңуна чейин мени өздөрү таанып билишет, дейт Теңир. Анткени мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем, ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм, дейт. Демек, Жеремия пайгамбар байыркы келишимдин учурунда жашаган, жана бул китеп, ошол Жеремия пайгамбардын китеби, ошол учурда эле Кудай жаңы келишимди убада кылган. Жана жаңы келишимдин байыркы келишимден өзгөчөлүгү эмнеде? Бул жактан биз окуганыбыздай, бул өзү жаңы келишим. Анан 33 аятта Кудай мындай дейт: мен өзүмдүн мыйзамымды, ошол жаңы келишим убагында мен өзүмдүн мыйзамымды, осуяттарымды алардын ичине салам, алардын жүрөктөрүнө жазам. Эсиңердеби, байыркы келишим ал таш лоокторго, сыя менен кагаз бетине жазылган. Ал эми жаңы келишим кагаз бетине, сыя менен кагаз бетине, же болбосо таш лоокторго эмес, алардын жүрөктөрүнө жазам деп убада кылып атат. Мен алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болот, дейт. Анан алар бири-бирине Теңирди таанып билгиле деп айтпай калышат, анткени кичинесинен чоңуна чейин ар бири жеке өзү мени таанып билишет, дейт. Демек, Кудайдын каалоосу өзүн тааныткысы келет. Бардык учурда, өзгөчө жаңы келишим убагында Кудай өзүн бардык адамдарга ачып бергиси келет, бардык адамдарга тааныткысы келет. Анан Кудай дагы бир мындай маанилүү убаданы берип жатат. Мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем, ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм, дейт. Дагы бир убада, байыркы келишимде жаңы келишимдин убадаланышы, бул Жезекиэл пайгамбардын китеби 36 бөлүм 26-27 аяттарда дагы абдан маанилүү убада айтылган. Силерге жаңы жүрөк берем, ичиңерге жаңы рух салам. Силердин денеңерден таш жүрөктү алып салып, эт жүрөк берем. Силердин ичиңерге өз рухумду салам.
силерди менин мыйзамдарым менен жүргүдөй, менин буйруктарымды сактагыдай жана аткаргыдай кылам дейт. Демек, эмне өзгөчөлүгү болуп атат бул жаңы келишимде? Силерге жаңы жүрөк берем, жаңы рух салам, силердин денеңерден таш жүрөктү алып салып, эт жүрөк берем дейт. Анан 27-аятта силердин ичиңерге өз рухумду салам дейт. Демек, ыйык рухумду берем. Иса Теңир айткан, убада кылган, ал асманга көтөрүлүп кетер алдында мен силерге башка сооротуучуну, ошол сооротуучу деген параклетос деген сөз, бул жардамчы деген дагы мааниси, колдоочу деген дагы мааниси бар. Демек, башка жардамчыны, башка сооротуучуну, башка колдоочуну жиберем, ал силер менен түбөлүк болот деп Иса Теңир убада кылган. Демек, ыйык рух биз менен түбөлүк болот жана бул аятта убада берилгендей, Кудай айтат: менин мыйзамдарым менен жүргүдөй, менин буйруктарымды сактагыдай жана аткаргыдай кылам дейт. Биз өзүбүздүн күнөөкөр табиятыбыз менен Кудайдын осуяттарын аткара албайбыз. Бирок биздин ичибизде жашап жаткан ыйык рух күнөөнү жеңип жашаганга, Кудайдын осуяттарын аткарып жашаганга күч берет. Ыйык рухтун жетегинде жашасак, биз үчүн алда канча жеңил болот. Жана жаңы келишимдин дагы бир өзгөчөлүгү бул еврейлерге жазылган катта 8-бөлүм 1-аятта жана 6-7 аяттарда. Биз айтып жаткандардын эң башкысы бул: улуулуктун тактысынын оң жагында отурган башкы ыйык кызмат кылуучубуз бар. Бул башкы ыйык кызмат кылуучубуз Иса Теңир өзү. Бул башкы ыйык кызмат кылуучу мурункудан жогорку кызматты алды. Мурункудан жогору кызматты алды. Башкача айтканда, мурунку башкы ыйык кызмат кылуучудан жогорку кызматты алды. Муса, Арун жана башка ыйык кызмат кылуучулардан жогору кызматты алды. Ал мурункудан жакшы келишимдин арачысы. Ал келишим мурункудан жакшы убадаларга негизделген. Эгерде биринчи келишим, башкача айтканда байыркы келишим кынтыксыз болсо, анда экинчисинин, жаңы келишимдин кереги жок болмок. Демек, байыркы келишим адамды күнөөдөн актай албайт. Ошондуктан күнөөнү актай турган, күнөөдөн куткара турган жаңы келишим керек болду. Демек, байыркы келишим Тоорат мыйзамы таш лоокторго жана сыя менен кагаз бетине жазылган убактылуу өтүп кетчү кызмат. Тоорат мыйзамы адамды актай албайт. Тескерисинче айыптайт. Күнөөнүн күнөө экенин көрсөтүп, адамды өлүмгө дуушар кылат. Ал эми жаңы келишим кызматы таш лоокторго жана сыя менен кагаз бетине эмес, ишенгендердин жүрөгүнө рух менен жазылган. Жаңы келишим кызматы айыптоо кызматы эмес, актоо кызматы. Жаңы келишим кызматы өтүп кете турган убактылуу эмес, өтүп кетпес түбөлүк кызмат. Мына ошол жаңы келишим кызматчылары болуу жөндөмдүүлүгүбүз Кудайдан. Жаңы келишим кызматында биз ыйык рухка ээбиз. Кудай биздин ичибизге өзүнүн рухун салган. Биз рухтун жетегине ээбиз. Ыйык рух биз менен түбөлүк болот. Ыйык рух бизге кызмат кылууга жана ыйыктыкта жашаганга күч берет. Ошондой эле жаңы келишимде Иса Теңир биздин башкы кызмат кылуучубуз жана түбөлүк арачыбыз. Ал азыр Кудайдын оң жагында биз үчүн арачылык кылууда. Демек, ар кимибиз өзүбүзгө суроо берип көрөлү. Мен кылып жаткан кызмат адамдарды айыптоо кызматыбы же адамдарды актоо кызматыбы? Мен кылып жаткан кызматым менен адамдарды көбүрөөк айыптап жаткан жокмунбу же көбүрөөк актап жатамбы? Жүрөгүмдө кимдир бирөөлөргө кандайдыр бир айыптоолор жокпу? Мен кылып жаткан кызматымды кантип жана кимдин күчү менен кылып жатам? Өз күчүм менен кылып жатамбы же рухтун жетеги менен, рухтун күчү менен кылып жатамбы? Эми бир туугандар, биз карай турган акыркы бөлүк бул жабуусуз жүзүбүз менен Теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. 2-Корунтуктар 3-бөлүм 12-аяттан 18-аятка чейин карайбыз. Ушундай үмүтүбүз бар болгондуктан кайраттуулук менен кызмат кылып жатабыз. Кызыл Инжилде ушундай үмүтүбүз бар болгон үчүн биз коркпостон ачык сүйлөп жатабыз. Жүзүндөгү нурдун өчүп бара жатканын Ысрайыл уулдары көрбөсүн деп жүзүнө жабуу жаап алган Мусадай эмеспиз.
Musa эмне үчүн жүзүнө жабуу жаап алган? Чыгуу китеби 34-бөлүм 28-29 аяттар жана 33-төн 35-ке чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Ошентип Муса Теңирдин жанында нан жебей, суу да ичпей 40 күн 40 түн болду. Ошондо Кудай таш лоокторго келишим сөздөрдүн 10 осуятты жазды. Муса Синай тоосунан түшүп келе жатканда, анын колунда мыйзам жазылган 2 таш лоок бар эле. Муса Кудай менен сүйлөшкөндүктөн, тоодон түшүп келе жатканда жүзүнөн нур чачырап турганын өзү билген жок. Муса алар менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин бетине жабуу жаап алды. Ал Теңир менен сүйлөшүү үчүн анын алдына келгенде бетиндеги жабуусун алып салчу. Кайра чыкканда жаап алчу. Чыккандан кийин Теңир берген осуяттын баарын Ысрайыл уулдарына айтып берчү. Ысрайыл уулдары анын жүзүнөн нур чачырап турганын көрүшчү. Теңир менен сүйлөшкөнү барганга чейин ал кайрадан жүзүн жаап алчу. Демек, Муса эмне үчүн жүзүн жаап алчу? Анткени Теңир менен сүйлөшкөндө ал жактан чыккандан кийин анын жүзүнөн нур чачырап турган. Бирок кандайдыр бир убакыт өткөндө ал нур өчө баштаган. Жана ошол нурдун өчүп бара жатканын Ысрайыл уулдары көрбөсүн деп ал жүзүнө жабуу жаап алган экен. Андан ары 2-Корунтуктар 3-бөлүм 14-аяттан баштап мындай дейт. Бирок Ысрайыл уулдарынын акылы караңгыланып калган. Анткени байыркы келишимде окуп жаткан алардан ошол жабуу ушул күнгө чейин алынбай турат. Ал жабууну Машаяк гана алып сала алат. Муса пайгамбардын китептерин окуп жатышкан алардын жүрөктөрүндө ушул күнгө чейин жабуу бар. Бирок Теңирге кайрылышканда ал жабуу алынат. Теңир рух, Теңирдин руху болгон жерде эркиндик. Биз баарыбыз жабуусуз жүзүбүз менен Теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. Биз ага окшошкон сайын бир даңктан бир даңкка өтүп өзгөрүлүп жатабыз. Бул Теңирдин руху аркылуу болуп жатат. Азыркы убакта Мусанын мыйзамын окуп жаткан ысрайылдыктардын жүрөктөрүндө жабуу бар. Азыркы убакта Мусанын мыйзамын окуп жаткан ысрайылдыктардын жүрөктөрүн жабуу жаап тургандай эле, бир кезде дагы Машаякка ишенгенге чейин биздин жүрөктөрүбүздү дагы жабуу жаап турчу. Биз Машаякка кайрылганыбызда Машаяк бизден ал жабууну алып салды. Эми биз Теңирдин руху аркылуу Машаяк тартуулаган эркиндикке ээ болдук. Ошентип биз баарыбыз жабуусуз жүздөрүбүз менен эгебиздин улуулугун чагылдырып турабыз. Эгебизден бизге келген улуулук бизди өзгөртүп, уламдан улам ага окшош кылат. Ошого жараша бизден мурдагыдан да зор улуулук жаркырап турат. Бул болсо Теңирден, ыйык рухтан келет. Ар кимибиз жеке өзүбүзгө суроо берели. Менин жүрөгүмдө кандайдыр бир жабуу жокпу? Уламдан улам ага окшош болууга, уламдан улам ага окшош болуп өзгөрүлүүгө тоскоол болгон кандай нерселер менде бар? Жана аларды эмне кылышым керек? Демек, бир туугандар, жаңы келишимде жашап жаткан биз Кудай эгебизге жүзүбүздү бурганда, андан келген улуулук бизди кызмат кылууга жөндөмдүү кылып, бизге үмүт жана эркиндик берип, бизди уламдан улам ага окшош кылып өзгөртөт. Жаңы келишимде жашап жаткан биз таш лоокторго жана сыя менен кагаз бетине эмес, Кудайдын руху менен жүрөктөргө жазылган Машаяктын тирүү катыбыз. Биз жаңы келишимдин кызматчылары болуу жөндөмдүүлүгүнө ээбиз. Жана бул жөндөмдүүлүгүбүз Кудайдан. Ошондуктан колубуздан бир нерсе келип, муну же тигини өзүбүз кылдык дегенде эч кандай акыбыз жок. Себеби бизди ошого жөндөмдүү кылган Кудай өзү. Биз байыркы келишимдин эмес, жаңы келишимдин кызматчыларыбыз. Биз адамдарды айыптоо кызматчылары эмес, адамдарды актоо кызматчыларыбыз. Жаңы келишимде биз Кудайдын ыйык рухуна ээбиз. Ыйык рух Кудайдын осуяттарын биздин ичибизге, биздин жүрөктөрүбүзгө жазган жана ал осуяттарды аткарып жашоого ыйык рух өзү күч берет.
Иса Теңир биздин башкы ыйык кызмат кылуучубуз жана ал биздин төрүктүү арачыбыз. Ал азыр ушул тапта биз үчүн Кудайдын оң жагында отуруп арачылык кылууда. Жаңы келишимде жашап жаткан биз жабуусуз жүзүбүз менен Теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. Биз Кудай эгебизге жүзүбүздү бурганда, андан келген улуулук бизди кызмат кылууга жөндөмдүү кылып, бизге үмүт жана эркиндик берип, бизди уламдан улам ага окшош кылып өзгөртөт. Амин.